такыбалыкты тараткан орозо, ден соолукту чыңдаган орозо, көп көздөрдү нымдаган орозо. Бүгүнкү берекелүү Рамазан телеберүүсүнө кош келдиңиздер. Эргашев Эрмамат агайыбыз биздин Кыргызстан Ислам университетинин гуманитардык билимдер факультетинин деканынын милдетин аткаруучу, өзү Ош мамлекеттик университетинин теология факультетин бүтүрүп, Анкара университетинин теология факультетинде магистратураны бүтүрүп, андан кийин дин педагогикасы боюнча илим жактап келген. Бүгүнкү күндө ошо Кыргызстан Ислам университетинде окутуучу жана ошол декан болуп эмгектенип келе жатат. Агай, бүгүн сиз менен сүйлөшө турган темабыз негизинен илим жана адеп акылак. Бүгүн ушул темага токтолобуз. Ислам дининде сөз түрдө илим билим жөнүндө, адеп акылак жөнүндө айткан сөзү бар, эреже принциптери бар. Бул багытта көптөгөн аяттар жана акыркы пайгамбар Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдагы осуяттар бар экенин биз билебиз. Анан ошол кеп кезеги өзүңүздө болсун. Ислам дининде ушул илим алууга, билим алууга канчалык маани берилет негизинде? Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, урматтуу кыргыз калкым. Бүгүнкү телеберүүгө конок катары чакырганыңыз үчүн устаз сизге чоң рахмат. Бүгүнгө чейин пайдалуу иштерди алып жүрөсүздөр. Кыргыз элине, жалпы момун мусулман бир туугандарыбызга бүт айтылган сөздөр, айтылган сунуш пикирлер пайдалуу болот деп ишенем. Ислам дини дегенде биз алтын эреже катары баарыбыз билгендей алгачкы 5 аяттын мааниси менен баштайбыз. Ошондой эле илим алуунун биз үчүн өзгөчө ролу жана орду бар экендигин түшүнөбүз. Ал жерде айтылгандай бизде Икра бисми роббикеллези халак, ошол аят менен баштаганыбызда эле Алла Таала бир гана пайгамбарларга эмес, жалпы эле адамзатка, анын ичинде момун мусулман, динге ишенген, динден чыккан деп бөлбөстөн, жалпы адамзатка илим алгыла, окугула, айлана чөйрөнү таанып билгиле деген сыяктуу буйругун берген. Демек ошондо бул Алла Тааланын буйругу бүткүл адамзатка экен да. Негизинен адам аттуунун баарына экен да. Негизинен мен ошентип жоромолдойм. Негизи адам баары бир акырында ошол жаратканды таанып билгенде гана бул дүйнөгө келген ролун, бул дүйнөдөгү абалын толук кандуу толуктайт деп ойлойм. Ошондуктан Алла Тааланы кандай ысым менен таанып билсе дагы, өзү жараткан дейби, Кудай дейби, ошол аттары менен барып жаратканга жакындашыш керек. Анын жолу илим алуу деп ойлоймун. Ошол аяттын уландысында эле дагы Кур'ан-ы Керимде бир канча бизден аяттарыбыз бар. Анан мени дагы көп мындай таасирленткен Зумар сүрөсүнүн 9-аяты. Ал жерде дагы хел естеви лезине я'ламуна ва лезине ла я'ламун деп айтылып атат. Бул жерде дагы билгендер менен билбегендерди салыштыруу менен бизге илим алгандын, маалыматка ээ болуунун, өзүн өнүктүрүүнүн канчалык маанилүү экендигин көрүнүп турат. Азыр ушул шарттын талабында бул аятта ошондо билгендер менен билбегендер бир болмок беле деп билгендердин даражасынын бийик болгондугун Алла Таала баяндап атат да туурабы? Ооба, билгендердин абалы кайсыл убакта болбосун, кайсыл учурда болбосун дайыма жогору турат. Билгендер алдыңкы сапта турат, билбегендер алардын катарына жетпей калат деген маанини түшүнсөк болот. Бул аятты ушул учурубуздун, күнүбүздүн шарттары менен талдай турган болсок, устаз, азыркы күндө жаңы тенденциялар, жаңы билимдер, жаңы тармактар улам-улам чыгып, бат эле модадан калып, жаңы өзгөрүүгө адамзатты кыйнап, мажбурлап жаткан учурда. Мындай айтканда илимий техникалык прогресс өтө тез темпте болуп жатат. Өтө тез темпте болгон үчүн азыркы коомдо жашап аткан эл дагы ошол бардык нерсеге жетишип, билим алганга ынтызарлык менен аракет кылыш керек дейм. Алла Таала буйруган аяттар эң биринчи түшкөн аяттар болуп эсептелет ислам тарыхында. Ал эми ошол эң акыркы пайгамбар, акыр заман пайгамбары, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын ушул илим алууга үндөгөн бир осуяттары барбы? Албетте, биздин пайгамбарыбыз өзү пайгамбарлык миссиянын жанында улуу ойчул, улуу окутуучу, мындайча айтканда мугалим катары дагы таанымал бизге жөнөтүлгөн. Ошол багытта мисалы үчүн өзү окуганды, жазганды билбесе дагы, ошол улуу милдетти вахий аркылуу акыркы ислам динин бүткүл ааламга
адамдын аң сезимине форматтап ошол адамдар түшүнө турган деңгээлде жалпы адамзатка жеткирип берген жагынан дагы бул пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламды биз улуу окутуучу, мугалим катары кабыл алып алсак болот. Пайгамбарыбыздын сөздөрүндө дагы мага көбүнчө буга чейин бир канча хадистер айтылды, сөздөрү талкууланды. Пайгамбарыбыздын ошол Даримиден бизге келген риваят кылынган бир хадисинде же илимди үйрөтүүчү бол, же болбосо илимди үйрөнүүчү бол, же болбосо илимди үйрөтүп жаткандарды угуп, ошолордун айлана чөйрөсүндө бол, же болбосо илимди жактырып ошого кызмат кылган бол. Бешинчиси болбо, бул жерде сен зыянга учурайсың деп атат да. Бул хадисинен дагы байкаганыбыздай, ошол илимди же кызмат кылыш керек, илимди алыш керек, же үйрөтүш керек, же болбосо илим берген коомчулукту сыйлоо менен, урматтоо менен мамиле кылыш керек, же болбосо илим болуп аткан жерге кулак салып угуш керек. Бешинчиси боло турган болсо зыянга учурайсың деп атат да. Бул жерде дагы пайгамбарыбыз ошол 16 кылым мурун ошол эле коомдо адамзат жашап аткан аң сезимди билгендиги үчүн учурдагы адамдарга дагы пайдалуу, маанилүү сөздөрүн мугалимдерге, окуучуларга, устаздарга, аалымдарга, мындай айтканда профессор, академик, андан кийин окуучу студенттерге дайыма сый урмат менен мамиле кыл деген да туурабы? Ооба, алардын айтканын, алардын берген кеңештерин, сөздөрүн кулагыңа салып, дилиңе салып, ук дегенди түшүндүрүп атат. Бүгүнкү күндө бир маселе бар да, өзүңүз билгендей, жогорку окуу жайында ошол декан болуп, окутуучу болуп иштеп, эмгектенип келе жатасыз. Бирок ошол жогорку окуу жайында өзгөчө мектептерде окуучулар бүгүнкү күндө мугалимдерин урматтабай, сыйлабай калды да. Анан негизи ошо динде мугалимди, үйрөтүүчүнү, устазды сыйлап, урматтоо жөнүндө эмне деп айтылган? Ислам дининде негизи эле тамга тааныткан адамдын даражасы улуу экендигин биз ошол Бадыр согушунан кийин баягы туткун катары калып калган, анан илим кат тааныган ошол еврейлерден пайгамбарыбыздын бир сунуштамасы болот. Силер 10 балага тамга таанытасыңар, анан кулчулуктан бошоп, эркиндикке чыксаңар, боштондукка чыксаңар болот деген бир окуяны эстей турган болсок, ошол пайгамбарыбыз негизи эле кайсыл динден болбосун, кайсыл улуттан болбосун, ошол тамга тааныган, илимге кызмат кылган адамдардын даражасы өзү бар. Ошолорго сый урмат менен мамиле кылууну бизге башка диндин өкүлдөрүнөн үлгү катары көрсөтөт да. Бул жерден биз билгенибиз ошол бизге тамга тааныткан, илим үйрөткөн, багыт көрсөткөн, кесиптикке, адистикке тарбия берген бүт ошол устаздар, мугалимдерди жалпысынан үйрөнүүчүлөр катары, шакирттер катары сыйлап, урматтап турушубуз керек. Аларга катуу сөз сүйлөбөй, алардын бетине карап каяша сүйлөбөй, аларды сый урмат менен мамиле кылышыбыз керек. Бирок бүгүнкү коомдо тилекке каршы ата-энелер ошол мугалимдин статусун сактап калууну балдарына тарбия катары көп айтпай калып атканда жатат да. Азыркы ата-энелер негизи жаш ата-энелердин балдары мектепте окуп аткандыктан бүт баласынын тарбиясынан билим берүүсүнө чейин, адеп агылага чейин бүт бардыгын мектепке тапшырып койду дагы ата-эне өзү ал жерден жоопкерчиликти, милдетти албай койгон болуп атат. Бул жерде ошол ата-эне менен баланын ортосундагы мамиленин жоктугунан улам мугалим өзүнүн статусунда ошол сый урматында болбой жаткандыгын көрсөк. Бул жерде бир өтө актуалдуу бир маселеге токтолуп жатасыз. Негизи баягы толук кандуу билим берүү болуш үчүн, билим берүү системасында толук кандуу бул ишке ашыш үчүн сөзсүз түрдө мектеп, анан ата-эне, анан анын жанында да окуучу, ушул үчөө мындай комплекстүү жүрүш керек да. Бул жерде 3 факторду айтып атасыз. Ошо үй бүлө деген бир социалдык бир мектеп да ал делечи. Бул жакта билим берүү мекемеси катары мектеп болуп атат. Ортодо маанилүү фактор катары окуучу болуп атат. Ата-энеси баланы кичинекей кезинен ошол адеп ахлактык жактан жакшы үгүттөрдү берип, мектепке барганда сен мектепте жашоого тарбия аласың. Сен үйдүн ички структурасы жөнүндө маалымат аласың, тарбия аласың, бирок мектепте сен жашоого кам көрөсүң. Ошол жашоого даярдап аткан
сага багып берип аткан мугалимдериңе сый урматта болушуң керек, алардын сөзүнөн чыкпашың керек деген сөздү көп айта турган болсо, эми жаш бала кичинекейинен кабыл алуусу тез болгондуктан мугалимдерге болгон сый урматы, аларды ызаттап, жакшы мамиле кылып, өзүнүн ордун билмек. Адеп ахлактуулук маселесине келип токтоло турган болсок, өзү исламдын бизе мына Кудайга шүгүр дейли, кыргыз калкы те атам замандан бери ушу ислам динин тандап алганбыз. Демек биздин ата бабабыз акылман болгон, ушул жолду тандап алган дешибиз керек да. Анан ошо ислам баалуулуктарында ушул адеп ахлактын орду, ролу негизи кандай? Жалпы эле адамзаттын тарыхын караганыбызда устаз, негизи улуу жараткан Алла Таала адам менен мамиле түзүүдө, ошол өзүнүн элчилерин жөнөтүү учурунда туура жолду, туура багытты көрсөткөнгө бизге жардамчы катары ошол элчилерин, пайгамбарларын жөнөтүп турган. Анан акыркы пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям бир эле динди толуктабай эле, ошону менен катар жогорку адеп ахлактуулукту толуктоо үчүн адамзатка мээрим катары жөнөтүлдүм, ырайым катары жөнөтүлдүм деп өзүнүн сөзүндө айтып атат. Бул жердеги мекаримал ахлак деген нерсени биз жогорку деңгээлдеги кулк мүнөз, жогорку деңгээлдеги адеп ахлак деп түшүнсөк болот. Демек, адам баласынын жашоосунда адеп ахлак деген бир биздеги баягы инстинкт деп койсок болот, сезим деп койсок болот, жок болуп кеткен эмес. Болгону биз ошол адеп ахлактык жактан көп учурда тайкы болуп калат экенбиз да. Аны тарбиялап, өнүктүрүп, алдыга чыгарганга бизде мүмкүнчүлүк бар, потенциал бар. Ошол жаатынан бизге ошол Аллах Тааланын элчилери жардам берип, жол көрсөтүп турат. Өзү негизи адеп ахлакты, кулк мүнөздү оңдоо жагынан дагы тесибул ахлак деген бир эме термин бар. Бул жаман кулк мүнөздү жакшы жакка буруу. Мындайча айтканда, адам өзү менен интенсивный иштөө дегенден жолун көрсөтүп атат да. Анан кийин ислам дини акыркы элчи менен, акыркы пайгамбар менен толукталгандан кийин ошол адамзаттын адап ахлактык жактан жогорку даражага жетишине бир түрткү болуп атат да. Бул адамзат үчүн эң чоң сыйлык катары кабыл алсак болот да. Бул жерде баягы Айша энебизден сураган жери бар го, баягы пайгамбарыбыздын адеп ахлагы жөнүндө эмне дейсиз, кандай эле дегенде, ошол Айша энебиздин айткан сөзү бар да, хулкухул Кур'ан деп. Анын адеп ахлагы Кур'ан эле. Бүгүнкү күндө бир белгилүү бир сөз бар го, баягы ходячая библиотека деп, басып жүргөн китепкана дегендей, баардык нерсени окуп, ичип жеп койгондой да. Пайгамбарыбыз болсо чыныгы адеп ахлактын үлгүсү болгон да, Куранды жашаган, Курандын бир жашоо, Куранды кандай жашаш керек экенин бизге көрсөтүп берген пайгамбар болгон, туурабы? Анын өзүнүн бир миссия милдеттеринин бирөөсү ошол Куранды жашаш керек, туурабы? Ошол жагынан дагы ошол пайгамбарыбыз вахийди бизге алып келип эле койбостон, ошол сиз айткандай Курандын ар бир аятын жашоосуна сиңирип, теориялык жактан дагы, практикалык жактан дагы бизге үлгү көрсөтүп берген. Анын исламдын негизинде сүйлөй турган болсок, ушул жер эле ахлак деп айтып койсок болбой калат да, мында чектөө жүргүзүп. Эрмамат агай, бул жерде пайгамбарыбыздын адеп ахлагы жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Баягы пайгамбарыбыздын өзүнүн хадис менен айтканда, биз эң улуу адеп ахлакты же болбосо адамдык чыныгы кулк мүнөздү толуктоо үчүн жөнөтүлдүк. Бүткүл пайгамбарлардын баардыгы адеп ахлак деген керемет бир имаратты курушту, ошонун эң акыркы кирпичи менмин деген пайгамбарыбыздын бир сөздөрү бар да. Демек, бул баягы исламдын алып келген адамзатка эң баалуулугу бул ошол адеп ахлак баалуулугу экен да. Себеби баягы пайгамбарыбыздын да бир башка бир жеринде хадисинде, мына орозо айында отурабыз, ошо орозо менен байланыштуу айтып атпайбы? Эгерде жалган сүйлөп аткан болсо, же ошол жалган сөз менен иш кылып жаткан болсо, анын жебей ичпей коюусунан эч кандай пайда жок. Алла Тааланын алдында анын эч кандай пайдасы, баасы да, мындай айтканда, кадыры жок деп атат да. Демек, биз ошол адеп ахлактуулугубуз менен бийик экенбиз да. Бир элдин, мамлекеттин негизги мүдөөсү илимдүү, билимдүү, ыймандуу, мындай айтканда адеп ахлактуу бир коомду, элди түзүү болсо керек да, туурабы? Туура айтасыз. Ошондо биз пайгамбарыбызды үлгү алуу менен адеп ахлактуулукту теориялык жактан үйрөнүп, ошону практика жүзүндө, иш жүзүндө көрсөтүп беришибиз керек да. Азыр сиз орозонун үлгүсүндө сонун мисал менен түшүндүрүп бердиңиз. Орозо ибадатын аткарат, бирок жүрүм туруму, кыймыл аракети ошол момун мусулмандын адебине жакпайт да, жарашпайт. Атына заты жарашпай атат да. Ошондой бир хаостун ичинде болуп калып атабыз да, тилекке каршы. Бирок адамдар ошол
аткарганы менен сүйлөгөнү, жүргөн турганы бир болсо, ошондо мен ойлойт элем адеп акылактык жактан бир толукталган баягы тегерекчени толугу менен айланып чыккан бир абалга келет эле. Туура. Бул жерде Эрмат агай жана илимге дагы кичине токтоло кетсек, пайгамбарыбыздын дуасында ошол пайдалуу илим суралат эмеспи? Пайдалуу илмен нафиа депчи. Ошол пайдалуу илимден максат эмне? Мындай айтканда, илим өзүнөн өзү мындай үйрөнүп калган абалда баягы теория жүзүндө адам баласына эч кандай пайда бербейт. Качан гана иш жүзүнө ашканда пайда береби же пайдалуу илимден максат эмне дейм да? Бул жердеги пайгамбарыбыздын дуа кылып суранганы биринчи кезекте бизге дагы бир үлгү катары. Негизи адам баласы үчүн убакыт өтө баалуу бир белек болуп саналат да. Анан ошол убакытты туура пайдалануу үчүн дагы илимдин ошол адамзат тарыхына, өзүнүн жашоосуна, келечек муунга пайдалуу жактарын алганга аракет кылыш керек болуп атат да бул жерде. Анан илим десе эле азыр социалдык тармактар, интернет бүт баардыгы күчөп кеткен үчүн мындайча айтканда таштанды маалыматтар көп. Адамдын мээсин, бош жерлерин ээлеп алып туруп, ошол пайдалуу жакка аракет кылуусуна тоскоол болгон көп учурлар болуп калып атат. Ошондуктан илимдин дагы пайдалуусу, мен ойлойм, адамзаттын тарыхына кандайдыр бир өзгөрүү алып келе турган. Келечекте ошол азыркы учурдагы экономикалык, табигый жактан, жаратылыш жактан болгон бүт адамзаттын жашоосуна пайдалуу, кооптуу кайсы сфералар болсо, ошого тиешелүү проблемаларды, маселелерди, көйгөйлөрдү чечкенге багытталган илимдерди алганга аракет кыл дегенди түшүнөм да бул сөзүнөн улам. Пайгамбарыбыздын өзгөчө баягы адеп акылак деген, пайгамбарыбыз адеп акылак боюнча бизге үлгү өрнөк болуп атпайбы? Ошондо баягы адамдык асыл сапаттардын бардыгы сборка болгон, топтолгон, бир чыгаан улуу инсанды элестете турган болсок, бул пайгамбарда туурабы? Пайгамбарыбыз орозо айында дагы ушул өзүнүн жанагы адамдык касиети менен бизге көп жагынан да үлгү болгон да. Өзгөчө орозо айга киргенде өзгөчө бир жоомарт адамга айланар эле дейт да, туурабы? Өзгөчө бир жоомарт адамга айланар эле, колунда болгон нерселердин бардыгын муктаждарга, кедей кембагарга, жетим жесирге мындай айтканда таркатып берип салчу дейт да. Андан кийин ошо Айша энебиздин бир айткан жери бар. Пайгамбарыбыз мындай 3 күндөн ашык керек болсо бир күндө 2 маал тамак жей турган болсо, ошо 2 маалда дагы мындай тое жеген учурун көргөн эмесмин деп. Себеби пайгамбар ушундай тое жебеген, ачка болгон, ачарчылыкты сезген экен да, туурабы? Анан өзгөчө ушул орозо айында дагы ушул ачкалыкты сезүү, ачарчылыкты сезүү көп адамдар үчүн пайдалуу болсо керек да, туурабы? Пайгамбарыбыздын бир үлгүсү катарычы, өзгөчө байлар үчүн. Себеби байлар эч качан ачка болбошу мүмкүн да. Дайыма ичет, жейт, курсактары ток, баягы ачкадырын ток билбейт дегендей. Анан ачка болгон, муктаж болгон адамдардын абалын Алла Таала ошо орозо карматуу менен ошо байларга дагы билдирип, сездирип жаткандай да. Кандай дейсиз? Туура айтасыз. Пайгамбарыбыз ошол өзү эң жогорку үлгүнү көрсөтүү менен бизге негизи адамзаттын күчү, потенциалы жете турган деңгээлде ислам динин көрсөтүп берди да. Эгер адамзаттын күчү жетпесе, көптөгөн эрежелер, куралдар аткарылмай калмак, ишке ашпай калмак деп ойлойм да. Алла Таала адам баласы күчү жетпей турган нерсени буйрубайт. Адамдын күчү ошо деңгээлине, даражасына жараша. Анан орозо жөнүндө сөз кылып атабыз. Пайгамбарыбыздын бул үлгүлүү жүрүм туруму бизге көрсөтүп кеткен жол жобосу. Эфирдин башталышында сиз айткандай эле ошол негизи ден соолуктун. Адамзаттын ден соолугу чың болсо, башка бүт бардык тараптарды, тармактарды өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Анан орозонун дагы эң чоң пайдасы биринчи кезекте ошол ден соолукка болот деп ойлоймун. Анан ден соолукту чыңдагандан кийин сиз айткандай эле ошо колунда бар адам, колунда жок адамды баягы эмпатия кылып, анын ордуна түшүп көрүп, мындайча айтканда өзүндө болгон мүмкүнчүлүктөрдү, мал мүлктү башкалар менен бөлүшүп, ошол пайгамбарыбыздын сапаттарынын арасында жоомарттык эмне экендигин, башкаларга жардам берүү эмне экендигин, башкалардын абалын түшүнүү кандай экендигин, өзүнүн айлана чөйрөсүндө жакын адамдарга жардам берүү менен сезгенге аракет кылыш керек деп ойлойм да. Бул 11 айдын султаны болуп атат. Жылда бир жолу келсе, ошол орозодо башка адамдардын абалын түшүнүп, мындайча айтканда социалдык жактан, экономикалык жактан мындай тең салмактуулукту көрсөтүүнүн бир үлгүсү болсо керек деп кабыл алам бул нерсени. Андан кийин
орозону билесиз, сиз башка ибадаттарга салыштырмалуу Аллах Тааланын өзү үчүн, ыраазычылыгы үчүн кармалат да. Бул жерде дагы мындай өзүнүн баягы кызыкчылыгы жок да бул жерде. Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн тутасың, аткарып аткан иштериңдин баардыгы, жардамдыңдын, ошол ибадатыңдын, садакаңдын бүт баардыгынын баардыгы сенин жүрүм турумуңа айкел мындай түспөлдөш болот дагы, айкалышуу менен бул жерде сенин даражаң жогорулап атат. Ошол мүмкүнчүлүктү орозодо бир карап көргүлө, ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып көргүлө деген бизге бир абал жаралып атат. Бул орозодо 30 күндүк ошол практикадан, тажрыйбадан өткөндөн кийин жардам берүү, эмпатия деген сезимдер дагы уланып кеткенге жолу бар деп эсептейм да бул жердечи. Жыл ичинде күндөрдүн мындай айтканда эң кадырлуусу, кадыр барктуусу ушул ороз айында Куран түшкөн түн, бул кадыр түн болуп атпайбы? Туурабы? 1000 айдан дагы кадырлуу деп келет. Демек, исламда ушундай белгилүү күндөр, белгилүү түндөр, мындай айтканда касиеттүү, берекелүү, өзгөчө сооптуу убакыттар бар экен да. Негизи адам баласы ошол ороз айында ошол убакыттын да кадырына жетиш керек да. Негизинен ошо 11 айдын султаны болгон орозонун кадыр баркы жөнүндө дагы эмне дер элеңиз? Бул орозо бизге жаңылануунун, мындайча айтканда, баштапкы абалдан жаңы бир абалга өтүүнүн мүмкүнчүлүгү катары деп эсептесек болот. Сиз айткандай, ошол 11 айда өткөргөн, башыбыздан өткөргөн, ошол жашап жүргөн жашообузду кайрадан бир талдап, анализ жүргүзүп, ошонун негизинде биз ден соолугубузду эле эмес, физикалык жактан эле эмес, руханий жактан дагы, адеп ахлактык жактан дагы азыктап, рухубузду тойгузуп, мындайча айтканда, орозодо бир башкача адам болуп чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анан орозонун ичинде сиз айткандай көптөгөн касиеттүү, ошол дуалар кабыл боло турган, керек болсо периштелер бул аламга келип, ошол Аллахты зикир кылып, Аллахты эстеген момун мусулмандарга салам айтып, алардын даражасын көтөрө турган көп убакыттар болуп калат. Анан күнүнө эле жашаган жаштар, акчаны кайсыл жолдор менен тапсам, жеңил жолу кандай? Ошо акча табууну, байлык табууну гана бир баалуулук катары карап ошону бир кандайдыр бир жогорку деңгээл катары көрүшөт. Анан элге таанымалдуу болуп, популярдуу болуп кетсе, ал дагы бир өзүнчө статус. Мүмкүн да бар, хайп деп атабыз, пиар деп атабыз өздөрүнө. Ошол социалдык тармактарда өзүнүн статусун башкача көрүп алганы, бул реалдуу жашоодон бөлүнүп, ошол виртуалдык жашоого кирип кеткен жаштарды реалдуу жашоого алып келип, бүгүнкү күндүн шарттары менен тааныштыра турган жер, ошол ата эне менен тыгыз иштөө форматында билим берүү системасы болушу керек. Окутуучулардын тарбияланышында салым кошушубуз керек деп ойлойм да. Сиз ошол багытта демек талапка жооп бере турган студенттерди, теологдорду өстүрүп жатасыздар да, туурабы? Ошол багытта иштеп жатканыңыздар үчүн сиздерге дагы ошо Алла Таала ыраазы болсун, иштериңиздерге Алла Таала береке берсин. Ошо жыйынтыктап айта турган сөзүңүз? Эми биз ушул ыйык ороз айында тургандан кийин адамдарды биринчи кезекте жакшылыкка чакырып, күндүн ошол шарттарын карап, азыр экономикалык жактан өтө эле кыйынчылык болуп атат. Ошол жактан бири-бирибизге көбүрөөк көмөктөшүп, анан адеп ахлактык баалуулуктарыбызды толуктап алгандан кийин сиз жана айтып кеттиңиз, ошол илим билимге көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылышыбыз керек, талыкпай аракет кылышыбыз керек. Себеби пайгамбарыбыздын сөзүндө дагы 2 күнү окшош болуп калган адам зыянга учурайт. Ошондуктан бир күнүбүз экинчи күнүбүзгө окшош болуш үчүн дайыма изилденишибиз керек, окушубуз керек, аракет кылышыбыз керек. Буну баардык жаштагы адамдар аткарса, мен ойлойм биринчи кезекте Кыргызстан алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулат. Ошондой эле мусулман өлкөсү, мусулман ааламы дагы алдыга жылат деп ойлойм. Бул орозодо ошол кармаган орозолор, ибадаттар кабыл болсун, дуалар кабыл болсун. Аллах Таалам кийинки орозолорго дагы айдан аман, жылдан эсен жеткенге бизге жакшы күндөрдү насип кылган болсун. Чоң рахмат. Кадырман калкым, бүгүн биз мына илим жана адеп ахлак деген теманын тегерегинде биздин Кыргызстан Ислам университетинин гуманитардык билимдер факультетинин деканынын милдетин аткаруучу, окутуучу Эргешев Эрмамат агайыбыз менен бирге болдук. Кеңири маек курдук. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Бар болуңуз. Ошол буюрса келечек алтын муун, асыл муун деген татыктуу муунду, илимдүү, билимдүү студенттерди өстүрүп тарбиялай бериңиз. 'Сиз орозоңуздар кабыл болсун. Буюрса келечек алтын муун, асыл муун деген татыктуу муунду, илимдүү, билимдүү студенттерди өстүрүп тарбиялай бериңиз. 'Сиз орозоңуздар кабыл болсун. Буюрса келечек алтын муун, асыл муун деген татыктуу муунду, илимдүү, билимдүү студенттерди өстүрүп тарбиялай бериңиз.
берекелүү Рамазан теле берүүсүнүн кийинки программасында сиздер менен жолукканга чейин баарыңыздарды Алла Таалага аманат кыламын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.